Оронсом кайненем урушуп чештирип салды, ага болбой кие берсем таанып үйдөн кетип калып араң алып келдик, эмне кылсам болот? Алтын, энекебай, мына кайненебиз, алтын кайненебиз. Жоолугум бул Кудай Таала бекиткен парз кылып, мына Чубак устаз да айткан, молдолор да калыс таксырда айтып атат. Бул менин парзым, жоолугум сизге эч кандай зыян тийбейт. Мына каалашыңызча кызматыңызды кылайын деп айтыңыз, жоолукту эч ким чечтирүүгө акысы жок. Ал Кудай Таала милдет кылып бекиткен ал. Дагы бир суроо, мен кээде ден соолугума байланыштуу отуруп намаз окуйм, диванга жай намазды салып, ошол туурабы, башымды жай намазга коём, туурабы дейт. Эгерде туруп окуудан кыйынчылык болсо, ооба, ошондой нерсеге мындай кылып сажданы рүкүдөн ылдыйраак кылып окуйсуз. Ассаламу алейкум рахматуллах устаз, мен кухняда иштейм. Бул жерде чочконун эти дагы иштетилет, бирок биз аны отдельно доска бычак менен иштетебиз. Суроо устаз, биздин тапкан акчабыз кандай болуп калат? Кыргызстанда болсоңуз жумушуңузду алмаштырыңыз, Россияда мусулман эмес жерде болсоңуз башка жумуштун ыгын карап көрүңүз, таба албай атса айла жоганда этияттайсыз. Устаз, менин атым төрөлгөндө Хадича деп коюлган экен. Азыр документте Гүлнура деп жазылып, баарысы ушул ат менен чакырат. Мени кайра азан айттырып коюм керек. Анан азанды жолдошум айттырсам болобу? Эми азан милдеттүү эмес, көңүлдүн токтугу үчүн айттырып койсоңуз болот, күйөөңүзгө же өзүңүз деле. Көп жылдык сонун атыңыз болгон экен да. Көп жылдык орозо кармалбай калса, Шаввал айда кармаган 6 күндүк орозо 1 жылдык болуп эсептелинсе, каза намаз эсептелинеби? Жок. Бул боюнча Тахрир сит мен Шаввал деп Касым Кутулуп рахималла айтат, бул сооптаган ошондой казанын ордун баса албайт бул. Бул баягы ажылык менен умрага барганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи мечитинде 1000 эсе, диякта 100 000 эсе дегендей да, же Байтул Мактыста 500 эсе дегенде, ал сооптаган каза намаздын ар бирин жекече окуш керек болот. Ошону 12 жылдык орозо болуп эсептелинеби же андай эмес, мындай эмес. Бул сооптагана. Казанын ар бирин өзүнө эсептеп беришиңиз керек болот. Тутуп ар бир күнүн. Ассаламу алейкум устаз, Куран жаттап бүткөн, бирок амал кылууга, илим алууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Тиричилик менен кеңешиңиз керек дейт. Аллахым ыраазы болсун, эми сиз хафиз карык адам экенсиз. Ошо кичине үй бүлөңүздү карап, ата энеңизди карап, жалгыз уулсузбу жокпу? Жалгыз уул болсоңуз ата энеңизге карап кызмат кылыңыз. Ошол убакта Куран жаттатыңыз. Муфтияттан уруксат алып, мына мен мондай жерде окуп бүткөм деп. Анан экинчиден, эгерде башка ата энеңизди карай турган уул бар болсо, кичине тыйын тупур топтоп, илимиңизди тереңдеп окууга аракет кылыңыз. Куран жаттаган адамдын илим окуусу бөлөкчө болот, бир тууганым. Эгер ата энеңизди карай турган адамдар болуп, алар батасын берсе. Ассаламу алейкум, менде удаление матка болгон, төрөй албайм. Турмушка чыккам, 3 балалуу, ажырашкан адамга, бирок мен балалуу болгум келет. Суррогатный мать менен төрөтүп алсак болобу? Болбойт. Ал арам болуп эсептелет. Бирөөнүн жатыны болбойт, арам болуп эсептелет. Ошол бала бага алууга аракет кылыңыздар буюрса. Ассаламу алейкум устаз, мисалы так пешим намазынын сүннөтүндө Фатихадан кайсы кошумча сүрө окулат, парызда кайсы кошумча сүрө окуган жакшыраак айтып бересиз? Ханафи мазхабта бизде келет, мына ыктыярда башкада ар бир намаз үчүн моул сүрө окулат деп жеке менчиктелип коюлунбайт. Кайсы сүрө оңтойлуу болсо, жеңил болсо, ошону окуйсуз, болгону тартиптерин сактаган жакшы болот. Пешим намазынын сүннөтүндө 4 рекет. Ар биринде биринчи рекетинде Фатиха окуйсуз. Биринчи рекетинде Фатиха окудуңуз, зам сүрө мисал айталы, биринчи сүрөсүндө мисалы Таббат ядан окусуңуз биринчи рекетинде. Экинчи рекетинде кошумча зам сүрө катары Ихласты окудуңуз. Үчүнчү рекетинде Кул аъузу бираббил фалак, төртүнчүдө Кул аъузу бираббин нас. Тартип менен кетип атасыз да. Анан парыз намазына келгенде мисалы сизге оңтойлуу болгон Аср сүрөсү болду. Анан экинчи сүрөсүндө Ихлас сүрөсүндө, үчүнчү, төртүнчүгө Фалак насты окусаңыз да эсеп болот. Ушундай окусаңыз дагы болот. Ассаламу алейкум дейт. Акем апамды катуу капа кылган, бычак менен коркутуп, азыр 20 жылдан бери сүйлөшпөйт. Аракет кылдык, жараштырганы, бирок жарашпады. Кечирбей койду. Апам умрага барышкан, намаз окуп жатышат. Ошол бул дүйнөдө акеңиз убагында билбей түркөйлүк, наадандык, жаныбардан төмөн ишти кылдыбы? Астына жатып болсо да кечирим сурап калсын, акыретке калса, акырети күйүп кетиш коркунучу бар. Ассаламу алейкум Калысбек аба, мен магазинде иштейм, эт менен тамак сатам, сертификаттар бар, адал деген, бирок эт кандай келет билбейм, эми кантип сатам, адал дейминби? Барып тактатыңыз. Кийин ошо этти алып келип атканда муфтияттан атайын текшерилген барбы? Ошонун мөөрүндө мага көрсөтүңүз деңиз, ошону талап кылып көрсөтсө, сатуучуларга адал деңиз. Анан барып тактатып коюш керек. 7 айлык боюмда бар, устул сажда кылып намаз окусам болобу? Туруп окуганга аракет кылыңыз. Такыр болбой баратса, айла жок, анда окусаңыз, анда уруксат берилет. Анткени шариятта эреже бар. Ал-кадру иннама таклиф ала кадрил ус. Оюндагы шариаттын жүгү, анын ичинде намаз абалга жараша болот деген. Палестинага ооругандарга, боюнда барларга дуа сурап жатышат дейт. Амин. Аллах таалам Палестина калкына атың өчкүр ошолордун зулумдугунан Кудай өзү сактасын. Дүйнөдө жалпы согуш болбосун, тынчтык болсун.
Анан Аллах Таалам ооругандарга шифа берсин бардыгына. Боюнда барларга жакшы бир кыз болсун, бала болсун, жакшы бир көз жарып алууну Аллах Таалам насип кылсын. Туугандар адашуудан Аллахым өзү сактасын, тынчтык болсун. Дүйнө жүзүндө, мусулман өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстаныбызда өнүп өссүн иманда, ырашкерчилик болсун, жакшылык болсун. Аллах Таалам ар кыл жамандыктардан сактаган болсун. Аллах Таалам эки дүйнө берекесин берсин. Аллах Таалам жакшылыгын берсин. Амин. Анан сабактын акырында дагы бир эскертип кетүү үчүн, бул нерсеге айтып бирок айткандан илим үчүн кайтуу бул сыймык деп билем. Бул жерден эч кандай бир мындай бир анткени илим окуган адам ошол туурасын билгенде туурасынан кайтып туруу бул жакшыраак болот. Ar-ruju ilal haq khayru min at-tamadu fil batil. Буга чейин Саид Багдаш устазыбыздан да китептен окуганыбыз ошол болчу, көргөнүбүз дагы. Шаввал айынын 6 күндүк орозосун өзүнчө тутулуп, казаны биринчи тутулуш керек деп. Бирок Саид Багдаш устазыбыз менен кайрадан бир кеңешип, сурап көрсөк, Бадайы санаятта имам Касани рахимахуллахтан ошол экөөнү бир ниет менен тутса болот дегенин устазыбыз таап мага жөнөтпөй болду. Чубак устазыбыз да айткан экен ал маселени. Ошон үчүн ооба кайрадан айтмакчымын мынакей 6 күндүк ошол орозону каза ниети менен кылса өтөт. Аллах Таалам иншалла кабыл кылсын. Бул нерсе биз үчүн сыймык. Аллах Таалам адаштырбасын, шерментичиликтен сактасын. Кийинки эфирлерден жолукканча дайыма сак саламатта болуңуздар. Аллахым адаштырбасын бизди.